Assalamu alaikum. Bu video material qo'sh bo'yli ayollar uchun. Agarda siz qo'sh bo'ylilik uchuringizda gripp bo'lib qolsangiz, birinchi кезекте дүрбөлөңгө түшпөңүз. Анткени баланын өмүрү үчүн бул оорунун коркунучу жок. Ошондой болсо да грипп болбогону эле аракет кылыңыз. Бул максатта эки нерсени аткарууну сунуштайм. Биринчиден, адамдар көп жыйналган жерлерге барбаңыз. Анткени грипп бул вирустук оору. Вирус бир адамдан экинчи адамга аба аркылуу жыгат. Баары бир барышка туура келсе, маска тагып жүрүңүз андай жерлерде. Башка учурда тагыштын кереги жок. Эгерде грипп болуп калсаңыз, дароо эле дарыканага чуркабаңыз. Анткени ушул гана ооруну организм иммунитеттин жардамы менен жеңе алат. Болгону ага бир аз жардам берип коюш керек. Мисалы, ысык сууну көбүрөөк ичип турасыздар. Өтө көп эмес, албетте. Тердегенче ичсеңиздер жакшы. Анан тамакты тескерисинче азайтсак жакшы болот. Жеңил тамактарды жеп туруңуздар. Табитиңиздер болбой жатса да өзүңүздөрдү кыстап жей бербеңиздер. Жана дагы жылуураак кийинип жүрүңүз, бирок бөлмөнү желдетип эле турсаңыз жакшы болот. Бир аз салкын кармасаңыз ашыкчалык кылбайт. Чыйрыга турган чалык муздатпаңыздар бирок. Анан дагы баары бир дары ичкенге туура келген учурлар болот. Мисалы, дене табыңыз көтөрүлсө, 37,5 болгондо эле иче бериңиз. Анткени дене табы өтө көтөрүлсө, балага зыян тийип калышы мүмкүн. Параситамол ичсеңиздер болот. Параситамолду бир ичкенден кийин экинчи жолу ичиш үчүн эчкур дегенде 4 саат өтүш керек. Башка учурларда ичиштин кереги жок бул дарыны дене табы көтөрүлгөндөн. Анан башка дарыларды ичпей эле коесуздар. Эгер эле сиздин дарыгериңиз сунуштаган болбосо, мисалы гинеколог. Анан инисти деген чайды бир күндө 2-3 жолу ичип туруу сунушталат. Муну баарыңыздар билесиздер. Эгер эле аллергияңыздар болбосо, иче бериңиздер. Аллергияңыздар болгон учурда деле бир ичип көрөсүздөр. Эгерде ошондо дагы эч кандай белги жок болсо, анда бир күндө 2-3 жолу ичип туруу ашыкчалык кылбайт. Грипптен кутулганга чейин курамындагы дары чөптөр сиздеги ашыкча керексиз болгон нерселерди сыртка чыгарып жиберүүгө жана грипптен эртерээк кутулууга жардам бере алат. Ушулар менен гана чектелсеңиздер жакшы. Анан баары бир оору күчүп, өтө кыйнала берсеңиздер, анда сөзсүз түрдө дарыгерге барган жакшы. Өз алдыңыздарча эмне ичсеңиздер дагы айыгып кетишиңиздер кыйын болот.